Мен бұл мыйзам долбоорун колдойм, макулдашууну. Бизге таза суу жана агын суулар биз үчүн, Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө керек болуп турат. Но бирок карыз алып жасап атканыбыз бир аз мындай тынчсыздандырат да. Өзүбүздүн каражаттарга жасасак жакшы болот эле, бирок өзүбүздүн бюджетибиз жетишпегендиктен сырттан акча карыз алганга биз мажбур болуп атабыз. Таза суу чарбасынын башчысы, мен сизге бул жерде бар да, таза суудан келген да? Бар. Бар бuyakta. Сиз жазып алсаңыз, бул макулдаштан сырткары сизге тапшырма. Кеңеш айыл аймагынын Кыргоо айылында айылдын суу камбасы бар, суу түтүктөрү орнотулган бир сайыздын убактарында. Бирок насостору жана ошону тейлөөгө, ошону караганга каражат жок болуп туруп, бүгүнкү күндө мен калп айтпасам бир 15-20 жылдан бери ошол айыл таза жок отурат да. Ошол жерди эгерде акча каражат каралып аткан болсо, сиз азыр айтып койсоңуз, биз каралып атат. Жок, каралбай турган болсо, анда кей алдыдагы иш-чараларга кошобуз деп, ошону жооп берип койсоңуз. Базаркарган кеңеш айыл аймагын айттыңыз. Мен түшүндүм, азыркы бизде иштеп аткан долбоорлордо жок бул айыл. Анда келечектеги долбоорлорго ошол эки айыл бар. Кыргоо айылы жана Кыргыз Каба айылы. Ошол эки айылды таза суу менен бардыгы даяр. Көп акча кереги жок, акча, суу түтүктөрү, суу кампалары даяр турат. Ошого бир аз эле акча каражат карап койсок, ошол эл камсыз болуп калат. Жарайт. Рахмат сиздерге. Рахмат, Айбек Алтынбекович. Азамат мырза, азыр мына биздин алда депутаттар көп сунуштарды берди. Мына Айбек Алтынбеков дагы азыр жанагы кеңеш айылдары боюнча дагы ошону сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып коюңуздар. Айсар Нышан дагы сунуш берди. Аны азыр макулдап кетип калсаңар, анан кийинки долбоорду карасак, ал долбоор тизмесинде жок да. Ошону сөзсүз түрдө чын эле мындай толук аймак болуп атат ал жерчи. Ал жака сөзсүз түрдө союз түрүндө жасалган жанагы суу түтүктөлөр да. Анда урмат Айбек Алтынбекович. Кошумча уруксат болсо, ушул биз берген тапшырманы кыска аралыктын ичинде, бир жуманын ичинде бизге жооп берип койсоңуздар, анан дагы экинчи бир айта турган, бул суу чарбасы каралып аткандан кийин, урматтуу айыл чарба министринин орун басарына сиз дагы жазып алсаңыз, бул Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы чечилип такталгандан кийин биз кемпир абад суу сактагычынан биз Кыргызстан 50% келишим негизинде суу колдонобуз деп эки тарап кол коюшуп чечилген. Мен Базаркоргон району жана Сузак жана Нокен райондорунун айылдарына баруучу каналды ошол кезде мен суроо берип, балансыңыздар калдырдым эле. Бирок акча каражаты каралсын деп дагы тапшырма бердим эле. Камчы Кыдыршаевич баланска алдырууга силерге тапшырма берген, баланска алдыңыздар. Бирок акча каражаты ошону ремонттон өткөзүүгө акча каражат каралбай жатат. Келечекте ушул ал жерге көп акча кетет экен. Биз сырттан инвестиция карап атабыз, болуп калса сөзсүз түрдө киргизебиз дегенсиздер. Эгерде бул Каркыра мисте насостук станциясы жана канал боюнча сөз болуп атат бул. Ошол боюнча жооп берип койсоңуздар жакшы болот. Рахмат.